акыл ордо мектеби, калбай билим тарбияны алалы, көктө жанган топчу кыздай жаналы. Алтын уян гимназия, кадырын билем туян, бийсиң ала тоодой, арбакта жымкылам. Суарылып билимге, алыс кетсем арбакта эстерим, талант ордо тарбия кеңгелере, талай үйүт таптым акай мектебим. Алтын уян гимназия, кадырын билим туян, бийсиң ала тоодой, арбакта жымкылам. Алтын уян гимназия, кадырын билим туян, бийсиң ала тоодой, арбакта жымкылам, арбакта жымкылам. Кече эле мектеп тосуп ардактап, билим күнү бизге болгон салтанат. Бүгүн болсо каалоо тилек айтылып, балалыктын дагы күнү кош айтат. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин мектептин окуучулары, ардактуу ага эжелер, кадырлуу ата-энелер. Жогорудагы ырсаптарында айтылгандай, көз ачып жумганча дагы бир окуу жылыбыз соңуна жетип, дагы бир балалык жылдардын шаңдуу күндөрү артта калып, 2020-2021 окуу жылынын жыйынтыктоочу онлайн линейкасына көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Минакан Жүндүбаева атындагы мектеп гимназиясынын баардык окуучуларын, бүтүрүүчүлөрдү окуу жылынын аякташы менен чын дилибизден мектеп жааматынын жана мектеп администрациясынын атынан куттуктап кетмекчибиз. Позвольте поздравить с праздником последнего звонка всех учащихся нашей школы и, разумеется, особо поздравить выпускников нашей школы и пожелать самого наилучшего в жизни, пожелать, чтобы мечты ваши сбылись. Понимаем, что хотелось бы услышать поздравительные слова праздничные в реальной обстановке. Но надеемся и верим, что лучшее впереди, что настанет жизнь без каких-либо преград, что слово «пандемия» останется в прошлом. Албетте бүгүнкү акыркы коңгуроо салтанаттын өзгөчө күнөкөрлөрү биздин бүтүрүүчүлөрүбүз экени баарыбызга маалым эмеспи? 11 жыл отуруп бир партада, билим алып кызыктуу сабактарда, эми мектеп бүтүрүүчү болгонума чырмалган сезимдерим таппайт айла. Бул ырсаптар ар бир бүтүрүүчүнүн сезимине тиешелүү болуш керек. Албетте кубануу, толкундануу, кандайдыр бир муңайым сезимдери чырмалып, бүгүнкү күн бүтүрүүчүлөрүбүз үчүн өзгөчө күн десек жаңылышпайбыз. Анда эмесе бүгүнкү онлайн линейканын күнөкөрлөрүнө кененирээк токтолуп кетсек. Аны сын көз менен карадым, чыйралышып чоңойгонун чын ниетимден байкадым. Ушул класстагы эжелердей мыкты болсом деп, эч кимге угуспастан тилек айтып самадым. 11 А класс, кыргыз тилинде окутулган гимназия класс. Класс жетекчиси Осмонова Кундуз. Осмонова Кундуздун эмгек стажы 4 жыл, мектептин, райондун ардак грамоталары менен сыйланган. Бир уул, бир кыздын сүйүктүү энеси. Ушул мектепте иштегени менен сыймыктанат, жашоодо баалаганы үй бүлөсү. 11 А класс кыргыз тилинде окутулган класс 14 окуучу бүтүрүп отурат. Бул класстын сыймыктуу бүтүрүүчүлөрүн атай кетсек. Алтынбекова Сезим сабактын мыкты окуучусу, орус тили жана адабият сабагынан республикалык олимпиаданын 2 баскычынын жеңүүчүсү. Данияр кызы Айсулуу сабактын мыкты окуучусу, кыргыз тили жана адабият предмети боюнча райондук олимпиаданын катышуучусу. Кийинки бүтүрүүчү Мариямбек кызы Айдана окуунун отличниги, эң жигердүү окуучулардын бири. Мыктыбекова Гүлүм окуунун отличниги, райондук олимпиаданын катышуучусу.
Сагылова Нурайым 4 жана 5 деген баалар менен окуп, физика предмети боюнча райондук олимпиаданын катышуучусу. Аманбай кызы Олжан коомдук иштердин жигердүү катышуучусу, вокал жанрында көптөгөн кара сунактын жеңүүчүсү. Элчибек кызы Элмира класстын президенти, коомдук иштердин жигердүү катышуучусу. Акынбекова Жеңишгүл, Кадырбек кызы Мээрим, Аттокурова Жанара, Шаршымбаева Самара, Арстанбекова Рыскүл жоопкерчиликтүү, активдүү бүтүрүүчүлөр болуп, мектептин сыймыгы болууда. Бактыгул уулу Данияр, Карабаев Талайбек, Улан уулу Аскар мыкты спортсмендер сергек мүнө жашоосун үгүттөп келишет. 11 быны көңүл буруп кайра карадым, бардыгы токтоо экен деп таң калдым. Олимпиадада жеңген бүтүрүүчүлөр бар экен деп кубануу менен сыймыктанып карадым. Следующий выпускной класс, 11 Б класс, гимнастический класс с русским языком обучения, классным руководителем которого являлась Айчурек Жумабаевна. Этот класс является ее 6-м выпуском. Педстаж у Айчурек Жумабаевна 31 год. Мать 2 замечательных детей. Ценит в жизни откровенность, честность, благородство в жизни, гордится сыновьями и друзьями. Айчурек Жумабаевна – отличник образования, победитель областного конкурса «Учитель года 2009», награждена медалью Ардахты Айым Кыргызской Республики. В 11-м классе всего 19 учащихся. В классе много победителей зональной, районной и областной олимпиады по предметам. Аширбекова Гульджамал – отличница, победитель республиканской олимпиады по кыргызскому языку. Аширалиева Нурай – отличница, победитель республиканской олимпиады по истории, претендент на аттестат особого образца, победительница конкурса «Умники и умницы». Шаирбекова Мирай – отличница, призер районной олимпиады по географии, претендент на аттестат особого образца, призер конкурса по родному языку. Вукошева Эрдиана – отличница, призер районной олимпиады по английскому языку. Ламбекова Иркаим – отличница, призер районной олимпиады по физике. Сурунбаева Айдана – активистка, участница международной олимпиады по физике, победитель школьного конкурса «Атлорду». Иманалиев Али, Кулманбетов Бексултан – победители школьного конкурса «Мистер Карако». Иманалиев Али, Кулманбетов Бексултан, Рспеков Бекжан – победители областного конкурса «Интеллектуала 21 века». Искендерова Назидан, Сабитова Наргиза, Бактуил кызы Нургыз, Уламбекова Иркаим внесли вклад в достижениях победы танцевальной группы «Сезим», усердно проявляя трудолюбие и ответственность. Искендерова Назидан, Абдуманапова Айсу активно участвовали в школьном парламенте, принимали активное участие в общественной жизни школы. Пердебеков Нурсултан, активист школы, победитель в турнире по теннису. Умирбеков Аслан, Самаров Кулат, Асаналиев Батырхан, спортсмены, являются победителями состязаний. 11 мыны мыкты класстап айтышат, тартипти ыймандуу деп макташат. Адинай айганек кундуз эжелер мектептен кетерин эстесем, ит меле ичим атышат. Следующий класс, 11 В класс, гимнастический класс с русским языком обучения. Классным руководителем является Тилекматова Багым Тилекматовна. Педстаж у Багым Тилекматовны 37 лет. Мать 3 сыновей и очаровательной дочери, обожает внуков. Этот класс является 4-м ее выпуском. Гордится, что является учителем. Победитель республиканского конкурса по многоязычию, награждена медалью Ардахты Айым. Автор гимна школы. Ценит в человеке человечность, порядочность и справедливость. Хотелось бы отметить особых выпускников этого класса. Абдрахманова Айсулу, победитель республиканской олимпиады Блинкана, победитель конкурса «Акылдуу пери». С 2019 года работала в школьном парламенте премьер-министром, волонтер по проекту «Жаштар кеңеши». Супатаева Адинай, отличница учебы, заняла 1-е место на конкурсе песен военных лет, участница олимпиады по математике. Недавно стала финалистом в конкурсе американской песни. Тентугулов Салкар, отличник учебы, победитель конкурса «Мистер Карако».
Айбек кызы Актилек – активистка школы, работала в школьном парламенте, победительница конкурса «Каракол Переси», победительница республиканского конкурса красоты «Ахмыр 2019». Батырбек кызы Айденек – отличница учебы, победитель районной олимпиады по математике. Мисанова Кундус, Шалюбекова Айжамал, Канатбекова Сайкал – отличницы учебы. Сапарбек кызы Бермет заняла в районной олимпиаде 3-е место по русскому языку и литературе. Абдыкадырова Мурзаем – ударница, член школьного парламента. Талантбек кызы Айпери, Бактыбек кызы Сымбат, Айбек кызы Нураим, Кайырбекова Зинура, Алканова Эльвира являются ударниками учебы и активистами класса и школы. Бишикеев Данияр, Ильдиярулы Эрназар, Айбеков Мирбек являются победителями в номинации «Акылдуу мырза». Ишенбекулы Алмаз, Арыков Аманат, Айдарбекулы Абакир, Алманбетов Азим – спортсмены школы. И гимн школы записан в исполнении учащихся данного класса. 11 күні көз жаптырып қарадым, танылбайтқа азыр ғана байқадым. Мектеп бітірушілері болғанына сұқтанып, ақырын көз қырын менен қарағандан талбадым. И последний выпускной класс, 11 Г класс, с русским языком обучения. Классный руководитель данного класса Байбосунова Айзада Куланышбековна. Этот класс является вторым выпускным классом. Предстаршую Айзаду Куланышбековну 14 лет, мать 2 очаровательных девочек и 2 замечательных сыновей. Ценит в жизни доброту, справедливость, гордится успехами детей и выпускников. Награждена грамотами районного отдела образования и почетной грамотой Аялук Мөтü. В классе 19 учащихся. В классе ребята дружные, всегда готовы друг другу поддерживать. Среди учащихся есть способные, талантливые, стремительные ученики и ученицы. Муканбетова Асыл, Бактыбекова Айжамал являются солистками танцевальной группы «Сезим». Алмазбекова Адлет – обладатель ряд наград по футболу. Наматова Илаим является волонтером и активно участвует в общественных делах молодежи, а также обладательница номинации «Лучший голос». Керимова Айминку – участница конкурса «Мисс Карако». Азаматова Руки – участница конкурса «Мисс Карако». Также Арыков Данияр активно принял участие в конкурсе «Мистер Карако». Ал эми азыр болсо бүтүрүүчүлөрдү жана жалпы окуучуларды мектеп директору Тынчтыкбек Иманалич куттуктоо сөзү менен. Урматтуу ага эжелер, биздин мектептин бүтүрүүчүлөрү, кадырлуу ата-энелер, болуп жаткан кырдаалга байланыштуу быйылкы акыркы коңгуробузду аралыктан өткөрүүгө мажбур болуп атабыз. Кымбаттуу биздин мектептин бүтүрүүчүлөрү, дал ушул салтанаттуу күндү көптөн бери күтүп келдиңер. Жана ар бириңердин жүрөгүңөрдө өмүр бою сакталуучу күндөрдүн бири. Ушул күнү 11 жыл билим алган мектебиңерди артка калтыруу менен сабакка чакыруучу акыркы коңгуроонун үнүн угасыңар. Жаңырган коңгуроонун үнү турмушта аттанган жолуңардын ачкычы болуп, алдыдагы жалпы республикалык тестөөлөрдөн эң жогорку балдарды алып, өзүңөр каалаган көксөгөн жогорку окуу жайына тапшырып, бир кесиптин ээси болуп чыгып, келечекте Кыргызстанга ак тилинен, ак эмгегинен кызмат кыла турган инсандардан болушуңарга тилектешмин. Ал эми сиздерди ушундай эрежеге жеткирген кесиптештериме албетте мугалимдин эмгеги баалангыс. Сиздерге кандай гана сөз айтпасын, баардыгы жарашат. Ушундай окуучуларды илимге, билимге суарып, талыкпастан таалим тарбия берип жүрө беришиңиздерди жана жыл сайын адамгерчиликтүү, тарбиялуу, тартиптүү окуучуларды уядан учуруп жүрө беришиңиздерге тилектешмин. Сиздерге ден соолук, узун өмүр, үй бүлөңүздөр менен аман эсен болуп, ишиңиздерде ийгиликтерди кааламакчымын. Ал эми өлкөбүздө токчулук, тынччылык, бейкутчулуктун жылы болсун деп тилек кылалы. Дагы бир жолу бүтүрүүчүлөрүбүзгө ак жол каалайбыз. Бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ата-эне жашайт тура бала деп, уксак дешет бала жөнүндө жакшы кеп. Тилектери сакталса деп ата менен апалар бүт өмүрүн балага арнап келет. Ал эми азыр болсо куттуктоо сөз ата-энелерде. Ардактуу биздин келечек ээлери болгон бүтүрүүчүлөр,
кечээ гана мотурайган наристелер мына бүгүн эр жетип мектепти аяктап өмүр жолуңардын дагы бир баскычына кадам таштап жатасыңар. Элибизге кызмат кылган, мээнеткеч, талыкпаган көчүрмөн, мыкты кесипкөй, элине жерине кам көргөн, кызмат кылган, нагыз мекенчил уул кыздардан болушуңарга тилектешмин. Силерге жаркын келечек жана үмүт тилегиңердин орундалысын каалап кетмекчимин. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, урматтуу бүгүнкү уяга уча турган окуучулар, силерге ак жол. Бүгүндөн баштап мына бүгүн майрам деп койсок да болот, себеби силер чоң уядан учкан жатасыңар. Силерге ак жол каалайм. Жолуңар ар дайым байсалдуу болсун. Силер келечектин ээсисиңер. Келечекте силерден үмүтүбүз көп. Ар дайым жолуңар ачык болуп, байсалдуу болуп, даңгыр болсун. Келечекте жакшы илимдүү, билимдүү балдардан болгула. Ата энеңерди сыйлаган, ыймандуу, ырыс кешиктүү, билимдүү балдардан болгула. Ак жол силерге, бүтүрүүчүлөр. Мен Акан Жүндүбаева атындагы мектеп гимназиясынын быйылкы 2020-2021 окуу жылындагы 11-класстын бүтүрүүчүлөрүн куттуктайм. Келечекте жолдору ачык болуп, жакшы инсан болуп чыгышына тилектешмин. Жалпы мектеп гимназиясынын мугалимдер жамаатына балдарга билим берүүсүнө терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик, сиздердин эмгегиңиздерди актаган жакшы инсандар болуп чыгышсын. Жалпы бүтүрүүчүлөргө оюңуздардагы каалаган максатыңыздарга жетиңиздер. Кыргыздын эртеңки күнү эң керектүү, жакшы, билимдүү, эл керегине жараган мыкты инсандан болушуңуздарды каалайбыз. Кечээ эле 1-класска киргенбиз. Качан эми чоң болобуз дегенбиз. Мына эми бөбөктөрдү биз карап, артта калды балалык деп сезебиз. 11 жыл мурун уялып тартынчак келек. Кээ бирөөң сөз укпай, тиммелетен тең керек. Апаңдын жүрөгүн оорутуп, ыйламсырап, мектепке барсам эле, башым ооруп дер элең. Бир топ жыл мурун тамгалап окуу элең. Мектепти сен карап корконбой элең. Жылдар өтүп, аттың балалык алыстарын, баяу бир сезимдерин сага сездирбеген. 7 жаштан билим алып чоң мектептен А дегенде чочуркап, доска класс чочун элден чыйылдап чыр чыгарып, болор-болбос нерселерден чындыкты изде элең бир гана эжеиңден. Кызыгып бара-бара билимдин сересине, кайталангыс күндөрдү өткөрдүң билимдин бересине. 11 жыл бир туугандай болуп силер коштошуу келбей турат, коштошуу кечесинде. Ата-энеңен мээрим алып чоңойдуң, мектебиңен билим алып койдуң. Эми мынтип канаттарын каккылап, келечекте даярмын деп кеп койдуң. Ийгилик болсун силерди коштогон жолдошуңар, шутар болсун жашоодогу турмуш деген жолуңар. Кайда барып, кандай гана иш кылбай, ыймандуу бол. Мекениңди, ата-энеңди, анан дагы мектебиңди унутпа. Айды карай, күндү көздөй барышат. Жылдыздарга кызыл желек жайышат. Ким болсо да эң биринчи билимди жөп-жөнөкөй мугалимден алышат. Урматтуу ыйык кесипкөй ээлери мугалимдер, аруу сезим бүтүрүүчүлөр. Бүгүнкү күн биз үчүн эң маанилүү күн. Унутулгус окуу жылдары менен коштошуу күнү да келип жетти. Биз үчүн акыркы коңгуроо жашообуздагы эң негизги күндөрдүн бири болуп эсептелет. Анткени балалык мезгили менен кошо түшүп жатабыз. 11 жыл бат эле өтүп кетти. Биз мектепте көп нерселерди үйрөндүк. Окуганды, жазганды, сүйлөгөндү, өз оюбузду толук жана айкын айтканды үйрөндүк. Албетте балалык сезим менен агайларды, эжелерди тилин укпаганда күндөр болсо керек. Алар үчүн кечирим сурайбыз. Бүгүнкү күндө мектептин босогосун аттап кетип бара жатып, бизге берген мээримин, тарбиясын, таалимин берген мугалимдерге ийилип таазим этем. Анан да албетте ата-энелерибиз
бизди ыраазыбыз. Алардын эмгегин ар дайым актаганга аракет кылабыз. Акчол сага бүтүрүүчү. Сегодня волнительный момент для всех нас, потому что сегодня мы покидаем стены родной школы. Этот день дорог и учителям, и родителям. Он дорог учителям, потому что они за все эти 11 лет были вместе с нами, обучали нас, давали разные хорошие советы. Он дорог родителям, потому что родители за все эти 11 лет волновались за нас, переживали победы и поражения вместе с нами. Пользуясь случаем, я хочу выразить огромную благодарность всем учителям этой школы за их терпение и толерантность и отзывчивость. А выпускникам этой школы я хочу пожелать ясного неба над головой, долголетия, успехов во всем, высокие баллы на ОРТ. В день последнего звонка хотим поблагодарить наших замечательных и добрых учителей. Спасибо, дорогие, за вашу чуткость и понимание, за ваше тепло и улыбки, за крепкие знания и радость. Мы хотим пожелать вам большого успеха во всех делах, обязательно крепкого здоровья, терпения и уважения. Всем учителям и ученикам желаю крепкого здоровья. Благодарю вас за знания, которые вы нам дали. Спасибо вам. Желаю, чтобы двери нашей школы всегда были открыты добрым и позитивным людям. И воспитала много великих людей. Спасибо вам еще раз. Татаал кесип билим берүү тармагы, тарбиялаш ар мүнөздүү балдарды, ата-энедей бардыгына чыдаган мугалимдер элибиздин ардагы. Не смейте забывать учителей, они о нас тревожатся и помнят, и в тишине задумавшихся комнат ждут наших возвращений и вестей. Им не хватает этих встреч нечастых. И сколько бы ни миновало лет, случается учительское счастье из наших ученических побед, а мы порой так равнодушны к ним, под Новый год не шлем им поздравлений. А в суете иль попросту из лени не пишем, не заходим, не звоним. Они нас ждут, они следят за нами и радуются всякий раз за тех, кто снова где-то выдержал экзамен на мужество, на честность, на успех. Не смейте забывать учителей, пусть будет жизнь достойных усилий. Учителями славится страна, ученики приносят славу ей. Не смейте забывать учителей. Урматтуу эже агайлар жана менин сүйүктүү 11 А классым. Силерди бүгүнкү 25 май акыркы коңгуроо майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сүйүктүү окуучуларым, силерге кааларым аттаган арышыңар кенен болсун. Каалаган, тилеген ой максаттарыңар бар кабыл болушуна тилектешмин. Жана ошондой эле силерди келечекте Кыргызстандын гүлдөп өсүшүнө өз салымыңарды кошот деген терең ишеничтемин. Кече гана ак мектепке келген жандар, билим алып канат каккан балапандар, эми минтип учканды үйрөнүшүп, узак жолго сапар аттангандар, урматтуу менин бүтүрүүчүлөрүм, ак жол каалайм силерге. Ардактуу ата-энелер, урматтуу мугалимдер, менин сүйүктүү бүтүрүүчүлөрүм, бүгүнкү акыркы коңгуроо азимдер менен куттуктайм. Мына көчө эле мектепке келип аттыңар эле. Вакыттын өтүшү менен минтип, окууну аяктап, талпынып турмуш жолуна чыгып атасыңар. Турмуш жолу өйдө болот, ылдый болот. Турмуш жолу ар кандай болот. Кубанасыңар, сүйүнөсүңөр, ыйлайсыңар, жыгыласыңар, турасыңар. Жолуңар шыдыр болсун, жолуңар ак болсун, тоскоолдуктар болбосун, алган билимиңер жугумдуу болсун. Төрт тарабы төп келишкен бактылуу инсандар болгула. Ата-энеңердин эмгегин аттаган ар бириңер бактылуу үй бүлөлөрдү куруп турмуштан ордуңарды тапкыла. Күнөө болор, күткөн ойду жашыруу. Ар бир адам жакшы күнгө акылуу. Тоодон түштөн өмүр гүлүн, бакыт гүлүн теришип, ушул кыздар, ушул балдар болушса экен бактылуу. В добрый путь, дорогие выпускники. Впереди вас ждет новая дорога с новыми встречами, с новыми мечтами. Пусть новый путь для вас станет успешным. Нинакан Жүндүбаева атындагы мектеп гимназиясынын жалпы жамаатын быйылкы 2020-2021
окуу жылын ийгиликтүү бүтүшү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ошондой эле ушул мектепте 11 жыл бою билим алып, анан ушул мектеп уясынан учуп жаткан жалпы 11 класстын бүтүрүүчүлөрүн чын жүрөктөн куттуктайм. Бүтүрүүчүлөргө кааларым ак жол, жолдору даңгыр болсун, бактылуу болушсун, ойлогон ой тилектерине жетишсин, өзлөрү каалаган окуу жайларга өтүп, Кыргыз Республикасынын атын чыгарган жакшы инсандардан, тарыхта калган инсандардан болуп чыгышына тилектешим. Мына эми акыркы коңгуроо жаңыра, жаштык серим келечекке шашылар. Ал эми жаркын мүнөз балалыкты кийин гана жүрөк бакыр сагынар. 2020-2021 окуу жылынын акыркы жыйынтыктоочу коңгуроо кагуу мүмкүнчүлүгү мектептин сыймыктуу бүтүрүүчүлөрүнө мүмкүнчүлүк берилди. Алар 11А класстан Алтынбекова Сезим, сабактын мыкты окуучусу, орус тили жана адабият сабагынан республикалык олимпиаданын 2 баскычынын жеңүүчүсү. С 11 класска Аскербекова Гүлжамал, победительница республиканской олимпиады по кыргызскому языку в 2020-2021 учебном году. Шаербекова Мирай, отличница учебы, староста класса, участница олимпиады по предмету географии, победительница областного конкурса эссе «Интеллектуальная собственность глазами детей». С 11 класса Айбек Казахтилек принимала активное участие в школьном парламенте, победительница конкурса «Мисс Карако», победительница республиканского конкурса «Акмор-2019». И с 11 класса Муканбетова Асыл, ответственный ученик, солистка танцевальной группы «Сезим», организатор. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, жолуңар коңгуроонун үнүндөй таза шыңгыр болсун. Коңгуроонун үнү силерди кенен ачык даңгыр келечекке чакырып, бийик үмүттөргө, тилектерге жеткирсин. Кыргыз Республикасынын бактылуу таалайлуу жаштарынан болгула. Ушул коңгуроонун үнү балалык менен коштошуу болгону менен жаркын келечекке жол ачып, Кыргыз өлкөсүнүн өсүп өнүгүшүнө зор салым кошкон инсандардан болушуна тилектешпиз. Ушул коңгуроо дайыма силерге кубанычтын, сүйүнүчтүн жана ийгиликтин жарын салып турсун. Доброго пути, дорогой наш выпускник.